Фираун алейхи лана өмірінде бір дағы жолы орған емескен да. Баш ору керек болса тиши да орған емескен. Біздікіндей тиштердің арасы ашық болған емескен да. Ушунчалык тиштери теп-тегиз бири-бирине жабышып турган дейт. Эмне үчүн десе, бул Фираун ошол тишине эт кирип калып, ошону чукулап, кыйналып калбасын деп Кудай Таала бардык неаматты берип койгон экен да. Бир дагы сыноо келген эмес экен. Башыначы ошол каалаган нерсеси болуп турган, айтканы болуп турган, акыры эмне деди? Мен өзүм Кудаймын деп чыккан да. Демек, Аллах Таала өзүнүн жаман көргөн пендесине ибадат кылбай, өзүнүн моюн сунбай жүргөн пенделерине сыноо бербейт экен да. Себеби ал пенделердин үнүн уккусу келбейт. Кыямат кайында көбүрөөк азапташ үчүн аларга каалаган нерсесин берип коет экен да, сыноо бербестенчи. Ал эми өзүнүн жакшы көргөн пендесини дайыма сыноо менен, кыйынчылыктар менен, ооруу менен сынайт экен. Себеби Аллах Таала ал пендесинин үнүн уккусу келет экен да. Ошондон сыноо келген болсо эч кыжалат болбош керек. Тескерисинче Аллах Таалага шүгүр кылыш керек. Демек Аллах Таала мени жакшы көрөт, Аллах Таала мени сүйөт экен, ошондуктан мени эстен чыгарбай, дайыма сыноолор жиберип турат деп Кудайга шүгүр деш керек да.